Assalamu алейкум достор. Бүгін біз сіздер менен бордо суюктугун үй шартында кантип жасаса болот? Мына ушул боюнча көрсөтөбүз. Көк таш жана ак таштын суусунун аралашмасы бул бордо суюктугу деп айтылат. Көк таш бул көчөттө же лосом өсүмдүктө көпкө чейин сакталат. Бордо суюктугун парниктеги көчөттөргө, мөмөлүү дарактарга, жер жемиштерге, жашылчаларга, коон дарбаздарга колдонулат. Көчөт жаш мезгилде 3 жолу кайталап чачуу менен 1%, бордо суюктугу менен ар кандай илдеттердин алдын алып койсо болот. Бордо суюктугу ар түрдүү козу карындык, бактериалдык илдеттердин алдын алат. Тактап айтканда жугузбайт. Ал эми илдет жугуп калган болсо, анда бордо суюктугунун 3-5% эритмеси менен даярдап, өсүмдүктө илдеттен арылтса болот. 3% бордо суюктугун даярдоо үчүн 200 литрлик бачокко 40 литр суу куюп 6 кг ак таш салабыз. Жаңы ак ташты өчүрүп, муздатып, жакшылап аралаштырабыз. Ак ташка аралаштырардан мурда медный купоросту, көк ташты биз жылуу сууга чылап эритип алабыз. Көк ташты ак таш суусуна кошуудан мурда 20 литрлик идишке жылуу сууга медный купоросту жакшылап эритип аралаштырып алабыз. Эриген аралашманы коюп тундуруп алабыз. Сууда эриген көк таштын суусун биз бачокко куябыз. Эми бордо суюктугу даяр болгучакты биз жакшылап аралаштырып турушубуз керек болот. Бордо суюктугун текшерүү үчүн Россияда жасалган кадимки мыкты суюктукка салып, бир аз кармагандан кийин күндүн нуруна же жылуу жерде кургатабыз. Мыктын түсү асман көк түстө боло турган болсо, анда мыкты сапаттуу болгонун көрсөтөт. Эгер мыктын түсү коңур кара түстө болсо, кайрадан ак таш кошобуз. Ак таш кошуп, асман көк түстө болгонго чейин аралаштырабыз. Мына даяр болгон суюктукту көчөттөргө чача берсеңиз болот. Бул көчөттөр жалбырак чыкканга чейин гана чачылат. Анткени бул 3% болуп жасадык. Сиздер менен Багыс Түрк Кыргызстан каналы болду.